Азыр сиздер менен ChatGPT аркылуу мугалимдер үчүн сабактын күндөлүк планын жазганын үйрөнөбүз. Ал үчүн ChatGPT'ге киребиз. Кирип туруп эле бул жерге жазабыз. Мисалы, биринчи канчанчы класс? Бешинчи класс. Кыргыз тили сабагы. Тема этиш дейли. Бул жерде өзүңүздөр темаңыздарды, классыңыздарды, предметти жазасыздар. Мага ачык сабак үчүн күндөлүк план жазып бер. Ушинтип жазып берет сиздерге. Классы, сабактын тиби, методдору, максаттары бүт бардыгын бул жерден жазып берет. Күтүлүүчү натыйжа, сабактын жүрүшү кандай. Көрдүңүздөрбү? Анан эгерде бул сиздерге жооп канааттандырбаса, бул жака да жазасыздар. Мындан да кызыктуураак кылып, дагы да тереңдетип жазып бер десеңиз болот. Мына ушинтип берсеңиздер, мындан дагы жакшы кылып жазып берет. Эми сиздерге уже жазып бүткөндөн кийин уже жаккан болсо, эми муну кандай кылабыз? Эми Wordко өткөрүш үчүн сиздер кааласаңыздар ушул жерден эле ушуну Word форматта жазып бер десеңиздер, Wordко өткөрүп берет. Мына өзү деле сурайт. PowerPoint'та жазып берейинби, эми интерактивдүү оюн сценарийлерин же баалоо баракчаларын даярдап толуктап берейинби деп сураганда, каалаган жообуң сиздерге керектүүсүн тандап айтсаңыздар, дагы да даярдап берет. Эми бул жерге сиздер Word ыңгайлуу кылып деп айтасыздар. Ыңгайлуу. Мына ушинтип жазсаңыздар, бул жерде сиздерге Wordко салып даярдап берет. Анан бул жерде текстин берип атат. Азыр текстин кандай кылып көчүрүп алабыз айтып берем. Оңой жолу могу жакта копировать мындай кылып басып берди. Мынтен поделиться кылып башка жактар менен бөлүшсөңүздөр да болот. Мынакей. Анан бул жерден көчүрүп алсаңыздар болот. Көчүрүп алгандан кийин буну сиздер мына Wordко алып барып туруп эле бул жерден коесуздар. Новый документ деп туруп эле. Мына сиздерде уже даяр. Мынакей, көрдүңүздөр, сабактын пландары. Муну принтерден уже печатка берип, чыгарып алсаңыздар болот. Же болбосо сиздерге буйрутма берген кардарыңыздарга ушул жерден эле, бул жерден жогору жакты басып, 3 точканы. Бул жерден сохранить этип аласыздар. Азыр ошол жерден сохранить. Бул жактан сактап алып туруп эле. Анан башка керектүү адамыңыздарга поделиться этип жөнөтө бересиздер. Азыр мына жерден доступ к экспорт дегенди басып туруп, доступ к экспорт, сохранить как сактап койсоңуздар. Мына сактап азыр. Ар кайсы телефондо ар кандай чыгышы мүмкүн. Мен көрсөткөндөй болбой калышы мүмкүн сиздин телефонуңузда. Сактап алганыңыздардан кийин эле бул жактан мына жерде
эме кээде поделиться, кээде могу жерде мына скопировать этип туруп жөнөтсөңүздөр болот. Же болбосо отправить копию. Да, Word'то ок. Анан мынтип, мындай кылып туруп эле неме кыласыздар. WhatsApp'тан PDF кылып жөнөтсөңүздөр болот, Word кылып жөнөтсөңүздөр болот. Кээ бирки мугалимдер Word кылып жөнөт, өзүм кошумчаларым бар, кошуп алам деген болсо, Word кылып жөнөтсөңүздөр, PDF кылганда кээде оңдой албай калышат. Анан WhatsApp деп туруп эле бул жактан ошол сиздерге ким буйрутма берсе, ошол адамга жөнөтүп коесуздар. Мына. Ушинтип сиздер уже бир буйрутманы аткардыңыздар.